Биз өтүп кетип атканда бетондун тагында жатат эле деди. Бетондун үстү капкара кан эле деди. 12 сентябрда Ноокаттагы бул көпүрөнүн курулушунда иштеп жаткан жумушчу каза болгон. Маркум 54 жаштагы Талантбек Абдрахманов эле. Ал күнү Ош-Разаков унаа жолундагы көпүрө буздурулмак болуп, Абдрахманов анын эки тарабындагы коргоочу темирлерин кесип жаткан. Ошол учурда жумушчу турган бетон плита түшүп кеткен. Маркумдун жакындары кырсыкка ушул күнгө чейин эч ким жоопкерчилик албагандыгына наразы болууда. Мага чалышты, атан көпүрөдөн түшүп кетти. Келдим мен. Айттым, скорыйга чалып чакыргыла десем, скорый келет. Ушундай болду. Сен келишиң керек срочно деди. Келсем, атам мына жерге скорыйга алып кирип жанына жаткызып коюштур. Жаны жок абалда. А эмне болду десем, түшүп айтып атат жерден иш кылып түшүп кетиптир дейт. Ал жерден дагы бир журналисттер алып чыгарыптыр. Плитанын үстүнө түшүп кеткен. Ал жерге эч кандай плитанын үстүнө түшкөн эмес. Плитанын астында басылып калып атат. Ошол учурда эч кандай коопсуздук белгилери жок, жол эч кандай тосулган эмес. Болгону муштумда 3 ташты жарым метр аралыктарга видеосуна чейин бар далил катары. Ошол жерге коюп коюшкан, газ баллон, кислороддор иштеп турган. Ошондой болуп турат. А ким каратат, буну ким иштетип атат, ким чакырды десем, жок, эч ким билбейбиз дейт. Атам телефондорун бардын карасам, улан деген, улан мос деп турат, ошол чакырган болду. Ошол неме кылып аткан мезгилде КамАЗ өткөн экен. КамАздын немеси менен удары менен түшүп кеткен. Бул мен ошончо күндөн бери мына 8 күн болуп атат. 8 күндөн бери мен барып, акыбалың балдарың бар экен, балдарың майда экен деп бир адам барып мени кабар алган жок. Билесиңерби, бир адам барып кабар алган жок. Чоң балам 3 жол операция болгон, дагы операция болуш керек. Белки экинчи балам дагы операция болуш керек. Майда окуган балдарым бар. Эми ошолорго ким карайт? Ким неме кылат? Бир адам барып мени акыбалым сураган жок барыпчы. Жоопкерчиликке тартылсын бардыгы, өз жазасын алсын. Менин көзүм кандай кан агып атса, ошолордун көзү ошондой кан аксын илейм. Мен ошондой неме кыламын. Күбөлөрдүн айтымында Абдрахманов кырсыкта бетон плитканын астында калып калган. Анын сөгүн чогуу иштеген жумушчулар өздөрү көтөрүп чыккан. Биз жерде где-то 150 метр өдөракта едик. Жигули 3-4 машина токтоп калды да. Югуруп келдик биз эми. Кесек уже алып чыгышып коюпту ташкарыга. Маркумдун жакындары кырсыкка курулушта коопсуздуктун сакталбагандыгы себеп деп жатат. Бирок көпүрөнүн курулушу негизи ким тарабынан башталып, ага ким жооптуу экенин аныктоонун өзү кыйын болду. Тактай келсек, курулушту Жалал Абадтагы механизацияланган көчмө отряды жүргүзгөн экен. Ал өзгөчө Кырдаалар министрлигинин алдындагы ишкана. Бул мекеменин жетекчисинен материал жасалып жаткан учурда маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Биз ошону тактап расмий маалымат берели. Просто биз буга чейин ошол кырсык болгон күнү эле такталганда, жумушчу МЧС менен келишим түзүлгөндүгүн аныкталганда, биз ошентип тактаганбыз. ТМОго договор менен субподрядка жумушту бергенбиз, тапшырганбыз. Жеке компания эмес, ал дагы мамлекеттик. При МЧС. Кырсык боюнча Ноокат райондук милициясы тергөө иштерин баштаган. Ал учурда соттук медициналык экспертиза дайындалгандыгын айтып, иш боюнча толук маалымат бере алган жок. Азыркы учурда текшерүү иштери жүрүп атат. Анын бири сот медициналык экспертиза дайындалган. Маркумдун эмне себептен кандай жаракат алганы тууралуу ошончо иш чаралар жүрүп атат. Маркум Талантбек Абдрахманов аймакта ширетүүчү болуп иштеп келген. Анын артында 4 баласы калды.